жогорку кеңеште 2 сладкий парочка барбош да. Барганда жогорку кеңеште ошонун экөөнүн гана үнү чыкчу да. Негизи алар башынан мындай башташканда: ташип колуңду жулам, тилиңди жулам, колуңду сындырам деп отуруп, аке болсо Талиева ой деп бакырып, өпкөңдү кагып коем деп отуруп, эжеке болуп алган да экөө. Жогорку кеңешти полный башкарып, негизи ушу Ташип келгени Кыргызстан конституция боюнча эң башкы бийлик эл да, элден бийликти тартып алган. Мыйзамдар менен талкалап, Жуңулин законун кийирген, бандитизмди күчөтүп, анан кийин анысы келген преступный мирди да басып алган. Анан ээленип кетип, анан кимди президентти тартып алам деген, анан кийин өпкөсү үзүлдү да. Бирок өпкөсү үзүлдү айтайын десең, кечээ милицияда допросто отурганда карасаң, бул баягы эйфориядан чыга элек экен. Бул баягы эле Ташипмин деген түшүнүгү бар экен. Бул элдер түшүнбөйт. Муну жанындагылар байкушту дагы эле зомби кылып, кукла, марионетка кылып алыштыр. Ташы сен кыйынсың десе, бул дагы эле баягы эйфорияда жүрөт. Мен дагы эле Ташкемин деп. Гаденыш деп коет го, эмне эле жанагы гадкий утенок болуп калганын билбей калыптыр бул Ташы. Ситуация не владеет бул. Ситуация өзүнүн характерин көрсөтүп атат, характерин менен өзүнүн возможностью не соответствует. Бул дагы эле эйфорияда жүрөт. Шыбырап сүйлөп, ошо менен аябай мына отвращение пайда болду да. А Талиева боюнча кантип министр болуп жүргөнүн билбейм да. Бүгүн комментарийлерин окусам, бир филармонияда бир жерде айтыптыр дейт. Талиева чай китеп ачып көрбөгөн кишилер биз башкарып атат да, кыргыз элин. Китеп окубагандар только баягы кантип кимди жайлап жамандап калам деп сөз аңдыгандар гана башкарып келаткан үчүн мамлекет талкаланып баратат да. Талиева токтогул сатылгандыгын жакшы ырчы экен. Филармонияга алып келип ырдаталы деп филармониядан айтыптыр, эй кыргыз элим. Анан ошол кишилер депутат болгонго бизге акысы барбы? Бул эжеке жогорку кеңеште депутаттардын көбүнө баягы өпкөм кагам, тигинтим митем деп отуруп эжеке болуп алып, жогорку кеңештен кетпей атат. Көп депутаттар буга должен. Ошон үчүн Талиева үчүн эч ким эчтеке унчукпай атат да. Анткени бүт баары көбү коммерсант, контрабандист да. Баягы бир кино көрдүм эле ушу айылда. Кимдин алтын тиши болсо, ошол мага картошка каршы дегендей. Жогорку кеңеште депутаттардын баары эле тиги Талиевага, Камила Талиевага должны. Ал алардын туугандарын жумушка койгон, алардын көп иштерин Ташыдан, короче, айгыр болгон деп атпайм жогорку кеңеште. Көп ишин развать этип бергенде, ошон үчүн жогорку кеңеш депутаттары унчукпай эжекелеп отурушат да, аларга давно эжеке болуп алган да. Мен эмне айтам, азыр ушундай болуп калып атат. Азыр бул чындап келсе, бул политика деле эмес да. Бирөө эйфорияда жүрөт. Мен дагы эле Ташымын депчи. Буларды сот давно камап чечип салыш керек да. Мен ушул деп канча блогер, канча кишилерди айтат элем да. Жаратылыш жөнүндө сүйлөбөйлү кыргыз элим. Жаратылыш катастрофага келди. Кайсы кызмат кимдерге бартам деп баары мертвый глазада, өлүп калган көздөр экен. Кристальный стеклянный глаза. Жаратылышка эч ким оорубайт да. Ошо мен кыргыз элине кайрылам да, ошо блогерлер болобу, кимдир болот, жарандык коом баарлык чыгып жаратылыш жөнүндө сүйлөбөйлү. Высокий степень заражения болду жаратылыш. Сен түшүндүңөр? Бүт түрлүү оору болду. Эпизодия болду кыргыз элим. Ушу глобальный проблема. Ошого кайрылбайлыбы? Зачем Ташип деп отурасың? Ал Ташип, ал жөнөкөй эле больной киши экен да, аны соттоп чечтин. Аны бир ушунчо энергияны мамлекеттин келечеги үчүн, жаратылыш үчүн бурсаңар, блогерлер жөн эле кайрылып, мен ушу айтат элем да, Ташиптин блогерлери силерге чөтө акчаңар чечилип калган окшойт, миллион. Тимлени баягы чүрөк карасам, жана операция пирания деп коет.
ташип жөнү көмсүйлөсүлөр туш-туштан келип түтүп кетип атышты. 5-6 келип талап кетет. Вообще эч ким сүйлөтпөй калды. Карасаң бир жан жок. Ким сүйлөсө ошону талкалап кетет. Эми мындай да бул жерден ушу ташы жөнүндө сот болуп атса, спикерлер өздөрү орун талашып жүрөт да. Мурдагы айдылган мисалы кечээ Бекназаровдун баласы сүйлөдү. Эми ал сүйлөөгө акысы бар. Ал действительно эме боюнча сүйлөдү ал. Действительно Кемпирабад боюнча Ташибага өз тийиштүү дөйдөрөктү. Анан Сыдыгалиев сүйлөдү Ташиев жөнүндө, вице спикер. Андан кийин жанталашып Маматалиев сүйлөдү, Марлен спикер. Андан кийин Талант Мамытов сүйлөдү. Силер эмне спикерликти талашып атасыңар? Бирөөңөр камалыш керек десе, бирөөңөр шакале деп жогорку кеңештен сүйлөп атат. Уят деген болуш керек да. Ыйык трибунаны силеп айтыңарбы? Ташиевдин деңгээлине түшпөгүлө да. Зашакалит деп жогорку кеңештен сүйлөп. Мамытов да сүйлөй баштады. Булар чота спикерликти талашып атат окшойт. Экөө Сыдыгалиев менен Мамытов мындай салмактанганча тиги Маматалиев эртерээк шамдагайлык кылып шакал-макал деп сүйлөп жиберип атат да. Булар өздөрүнчө война, менин оюмчачы. А меники война. Кыргыз элим, Дайыр Орунбеков болгон депутаттар жаратылышка көңүл буралчы. Азыр токтотуп калсак, токтотуп калабыз. Быйыл акыркы жылдары жаратылыштын жок. Болгон токойдун баары ооруп калды. Болгон токой. Давайте Ташиев, Машиев деп эле ошончо энергияны өкмөткө жеткирип, жаратылыш жөнүндө реальный глобальный проблема менен сүйлөшөлү кыргыз элим.